сууаттын 3 түрү болот. Арык менен сугаруу, анан тамчылатып сугаруу, чачыратып сугаруу. Чачыратып сугарганда 10 эсе үнөмдөлмөк биринчиден. Суунун кыртыштын асыл катмарын жууп таштабайт эле. Жер жарылат. Асастан бирок бат-баттан сугарууда ошол да эң негизги айырмасы. Насос отмон трактора. Эмнелерди сатып келесиңер? Кандай дыйкандарга жардам кылып келесиңер? Сугатты дыйкан жеңил жана батык кылуу үчүн да. Азыр суроо талап барбы ушуга? Бул жерден отуруп эле, эгер аянты түз болсо, анын таласын табып, бияктан эле кылып койсок болот да. Мисалы, жер сугат менен 3 жол сугаргыча мындай система менен чачыратып же тамчылатып 10 жолу же 15 жолу, 20 жолу сугарган жакшыраак да. Эң негизгиси сууну под давлением бериш керек бул жака. Мисалы, 1 гектар болобу, 10 гектар болобу, 100 гектар болобу, айырмасы жок. Канча метрге чейин булар атат? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу дыйкандар. Менин атым Чыңгыз, Агроэксперт Групп компаниянын жетекчиси болом. Анан ушу сугат боюнча бир аз силерге маалымат берип кетейин. Негизи эле сугаттын 3 түрү болот. Жер сугат, кадимкидей арык менен сугаруу, анан тамчылатып сугаруу, экинчиси, үчүнчүсү чачыратып сугаруу. Анан негизи эле эң чоң көйгөй ушу жер сугатта сууну көп талап кылат да. Мисалы, бир кулак суу деп коет, 100 литр сууда секундасына. Элестетиңиздер. А бул система менен бул 10 литр сууну талап кылат. Ошондо бир дыйкан 100 литр менен 2 гектар сугарат болгону бир суткасына. Эгер 10 дыйкан ушундай системаларды алганда күнүгө 2 гектардан 20 гектар сугат болмок да. 10 эсе жамгырлатып чачыратып сугаруу системаны алганда. Ооба, чачыратып сугарганда 10 эсе үнөмдүү болмок биринчиден. Экинчиден, суунун кыртыштын асыл катмарын жууп таштабайт эле. Мындай сугат менен кылсак. Анткени арык менен сугарсак, жана асыл катмарын жуйт да, почванын эрозиясына алып келет. Анан кийин жер жарылат. Анан кийин дагы бир өзгөчө, мисалы, жер сугат менен 1 айда бир эле сугарат да, анан күтөт очередти. Кезеги келгичечи дагы 1 ай күтөт. А бул менен чоң проблема да. А булундай система менен асастан бирок бат-баттан сугарууда ошол да эң негизги айырмасы. Мисалы, жөнөкөй жер сугат менен 3 сугарат же 4 сугарат бир сезондочу. А бул менен 10 жолу же 15 жолу сугарат. Кичинеден керектүү нерсе үстүнө негизи эле суу кичинекей эле бир 5-10-15 сантиметр эле керек да. Жердин үстүнө влажный болуш керек да ошол. Ошол маанилүү да. Ошо эрежелер менен жасалат да бул. Ошо эреже менен. Ошо дайыма ошо влажный болуп турса, үстүнкү эме слой сөзсүз жакшы урожай алат да, түшүм алат да дыйканчы. Ассаламу алейкум. Это тестовый запуск. Направление. Это запуск второй машины. Насос отмон трактора. Спринклер климбер стоит. Жамгырлатып анан чачыратып сугарма система деп коет экен, урматтуу көрүүчүлөр. Келе бир башынан айтып бербейлиби? Агроэксперт дедиңер, Агроэксперт. Агроэксперт групп боюнча маалымат берип коюңуз. Канча жылдан бери иштейсиңер? Негизги кызматыңар эмне? Эмнелерди сатып келесиңер? Кандай дыйкандарга жардам кылып келесиңер? Биз ушу 2019-жылдан баштап иштеп баштаганбыз. Анын негизги эле ушу маселе ушу кандай бир жол менен дыйканга оңой сугат кылса болот. Ошол проблеманы чечейин деп миссия болгон да бизде. Негизги сугат. Жеңил сугат. Сугатты дыйкан жеңил жана батык кылуу үчүн да. Ошо эффективдүү. Ошо бир решение ушул проблеманы сугат боюнча ушунун бир решениясын ойлоп эметтик да, карап издендик да. Анан ушундай системалардын өкүлүбүз да. Бул эми кытайский модель, анан мындан жакшырактары бар. Итальянский модель, Окмис деген. Андайды бир 15-20 койдук да 5 жылдан бери. Дыйкандар аябай эме да, ыраазы да. Мисалы, бир дыйкан көлдө, Ананьевада 46 гектарды иштетет да ушу бир система менен. 16 литр. Эмне кандай культура? 20 гектар, 25 гектар бедеси бар. Эспарцет. 20 гектар будай себет, 2 гектар жүгөрү себет, 2 гектар картошка себет. Былтыр 40 тоннадан картошка алды, силосты 45 тоннадан алды. Сугатты мисалы кылып, ушундай система менен
2 жолу урожай алды да. Биринчисин алды 250дөн түктөн. Анан экинчисин силоска чабып алды. Буга чейин сугат кыла албачы, сугат жамгырга эле эме болчу да, үмүт болчу. Жамгыр жааса бир 50 түктөн алчу 1 гектардан болгону. 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе. Бир аз эле алчу да. Ошондо ошол дыйкандын көйгөйү суу болчу экен да. Ооба, дыйкан сугат суу жетпеген талаалар беле. Тиги алыс жактан суу келгиче кыйын болчу да, алып келиш ана кыйын болчу. Анан сугарганда дагы сууну көп табат калат да, жер сугат. Тиги менен болгону 16 литр менен 46 гектарга жетишип жатат да. Скважинаны бар болчу экен илгерки, ошону восстанавливать этип, анан кийин свет алып келип туруп, анан биз проект жасап бердик. Насосту кандай насос коюш керек, кандай труба коюш керек, магистральный трубопроводчу, гидранттарды кандай чыгарыш керек, баарын жасап бердик. Запуск кылып бердик, көрсөтүп бердик. Уже 3 жылдан бери 40 гектарга жасап бердиңер. Өзүңөр ошондо услуга да кылып бердиңер. Ошондо услуга кылып бердик. Биз эсептеп беребиз да. Кандай, мисалы, дыйкан келет, мен талам, аянтым 10 гектар, 20 гектар, 50 гектар, биз ошого жараша, анан эмне себет, ошонун баарын сураштырып, мындай себем, тигиндей себем деп, анан жердин составын керек болсо ал чыгарып берет бизге. Мех состав деп коет, механик состав, жердикин чыгарып берет. Анан кийин биз ошого жараша системаны эсептеп беребиз. Кандай форсункалар коюш керек, кандай насос коюш керек, кандай система койгон жакшы, барабан системасын койгон жакшыбы, же айланма системасын койгон жакшыбы, же чачыратып сугаруу, жана жерден спринклерный система деп коет. Же ошондой койгон жакшыбы, же тамчылатып койгон жакшыбы, ушинтип жана сүйлөшүп, анализ кылып, изилдеп отуруп, анан кийин ишке киришет экенсиңер да, орнотууга. Анан бир өзүнө ылайыктуу бир. Биздин дыйкандарга мындай эми жамгырлатуу бизде жаңы нерсе да. Көп желе колдонбойт, бирок жаңы нерсе кирип атат. Чет мамлекеттерде бул уже иштелип, системасы коюлган нерсе да. Бизге Кыргызстанга ушу канчалык деңгээлде керек болду, анан кандай кыйынчылык жаралды? Бизге азыр суроо талап барбы ушуга? Суроо талап жаңыдан пайда болуп жатат. Анан ушундай көбүрөөк коюлса, көбүрөөк келип көрүшсө, анан менин оюмча бир кызыгуу пайда болот да. Азырынча кичине эми азыраак да эми кызыгуучу. Келди анда эми көбүрөөк каражатты дагы талап кылат да, бул инфраструктура кылыш керек, дождевой система коюш керек. Бизде Кыргызстанда азырынча ойгоно элек да дыйкандар. Биздин Кыргызстанда мына жерлер биз толук жерлерде жайгашканбыз да, туурабы? Кээ бир жерлерге суу жетпейт, көптөө ушул маселелерди мындай иштете турган жерлерди иштете албайбыз да, суунун эмесине жер. Ошондой жерлерге коюп бересиздер. Ооба, ошондой. Сиздер ошол жолго кандай келесиңер? Мисалы үчүн сиздер өзүңөр ушундай түтүктөрдү бир фирма менен иштейсиңерби же бир нече фирма менен чогулуп кыласыңарбы? Ошол жолун айтып бербейсиңерби? Дыйкандарга түшүнүктүү болуш үчүн. Негизи эле ушу бир проект жасаш үчүн 5-6 компания менен келишим түзгөнбүз, өкүлдөр болобуз да. Бирөөдөн мисалы жана БРС системаларын алабыз бир компаниядан. Бирөөдөн насос алабыз, экинчисинен спринклерин алабыз, үчүнчүдөн тамчылатма системасын алабыз. Ушу дүйнөдөгү эң жакшы фирмалар менен, сапаттуулар менен иштешебиз да. Системада сапаттуу болсун деп. Демек бул бир нече гектар жерге жамбырлатуу суу системасын коюш үчүн 5-6 фирманы бириктирип туруп, ошонун жабдыктарын эсептеп коюп, анан кийин иштетесиңер, туурабы? Ошого сиздин адистериңер ошого даярбы же окуп келесиңерби же? Окуп келгенбиз, дагы эле окуп жатабыз, үйрөнүп жатабыз, жакшыраак кылган. Негизи мисалдар бар да, мисалы бир чоң суу бар, тиги Чаткалда бир байке 5 гектар жерин иштетем деп, бир 2 миллиондой каражат коротту, насосын бүт эсептеп бердик, анан барып жана көрсөтүп бердик. Проект кандай казыш керек, кайерге коюш керек, ошонун баарын көзөмөлдөп турдук да, процесс. Анан барып запуск кылып бердик. Өзүнүн электрик барат, насосту запуск кылат, бүт система защиталары менен колдонупчу. Ошентип азыр 5-10 гектар бедесин сугарып жатат. Суудан болбосо 1 километр алыстыкта. Ошака чейин суу жеткирип, жана спринклерди өйдө жакта болот да. Өйдө жакта. Ушундай проекттер кылып алабыз да. Мисалы суу ылдый жакта, алыстыгы 1 же 2 километр, анан бийиктик айырмасы дагы 50-100 метр болушу мүмкүн. Биз тоо жерде. Ошо аянтын айтса, биз барып биринчи выезд кылабыз. Анан проект жасагандан кийин дагы жанагынтип сопровождение кылып беребиз да. Кандай эмне коюш керек. Кандай өсүмдүк өстүрбөсүн бүт кете берет. Ооба. Азыр ушу дагы көбөйтөм деп турат, дагы 15 гектар алам депчи. Анан кошуналар да сураттыр, ушу меникин да сугарып бер деп. Бирок биз ошол жерге расчет кылганбыз да. Расчет менен болот да. Биз
көп жерлерде алып атабыз да, 40 гектар, 10 гектар, 20 гектар депчи. Мисалы үчүн бир чакан бир 30 сотка, 40 сотка жерлерге бул жаңгырлатуу система жараша береби? Болот ооба. Эми бул система мисалы 10 гектарга да расчет, 10-20 гектарга. Тигиндей чачыратма системасы болсо, тиги спринклерный система дейт. Көрүнүппү? Тиги турецкий мисалы, тиги итальянский сол жагында. Сапаты жакшыраак, тиги сапаты ортосу мисалы. Мындай система койсо болот, же тамчылатып системасы. Бул жана атып чачыратып сугарат. Мындайды 20-30 сотка кое берсе болот. Айырмасы жок. Буларды да коюп бересиңер. Ооба, буларды Буларды эле өзүңө чыгып, выезд кылып, эсептеп, кандай коюш керек экенин баарын айтып бересиңер. Ооба, айтып беребиз. Эми акча каражатына келбейби? Мисалы үчүн эми кандай десек, 1 гектар жер деп коелу. 1 гектар жерге карточка отургузабы же беде отургузабы? Канча каражат кетиши мүмкүн? Бир болжолдоо эсептегенде жок дегенде. 1 гектарга кичине көбүрөөк болуп калат. Анткени система өзү мисалы 1,5-2 миң доллар болсо, анан жана эң эмеси бөлүмү болгон бир насоста кымбатта. Ошон үчүн 1 гектарга койгондо кымбатыраак болуп калат да кичинечи. Анткени насосу бар, магистральный эмеси бар, анан суунун алыстыгынан, жакындыгынан дагы эметет да. Эми түшүнүктүү болуш үчүн канча каражаттардын тегерегинде, суммалардын тегерегинде болушу мүмкүн деген суроо болот да. Эми мисалы бир 5 гектарга бир 10-15 миң доллар кетиши мүмкүн да. 5 гектар жерге 10-15 миң доллардын тегереги кетет экен да. Бул жанагы системалар коюлат. Насос менен, инфраструктурасы менен, трубопроводдор. Бул плюс-минус. Көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, аз болуп калышы мүмкүн, э? Ал жана ошо аянттын эмесинен зависит да, формасынан, суунун алыстыгынан, жакындыгынан, свет кайсы жерде, суу кайсы жерде. Кандай турат, мындай эмес үстү. Өйдө ылдыйбы. Эми нюанстар көп да. 15 миң доллар деп мына эми биз эметип орточо эсепти айтып атабыз, анан 15 миң доллар деп эле туура түшүнүңүздөр, ал ошол жерге выездке чыгып, туура расстоянияларын кылып кетет экенсиңер, э? Эсептегенден кийин чыгат да, так сан. Буга чейин эми могу кардарларды иштетип атабыз деп атпайсыңарбы? Региондорго канчалык көп эмет бердиңер, жасап бердиңер ушундай эмелерди? Жаңгырлатып системаны. Мисалы Гөл бар, Таласта бар, ушу Чаткалда бар, Нарында бар, Чүйдө бар. Бүт жети тубандар бар экен да. Жана Ош тараптан да келип алып кетип атышат. буга чейин биз съемкага чейин бир компьютерден мындай аябай жакшы нерсе көрсөттүңөр, мындай чыныгы биринчи жолу көрдүм өзүмчү, биринчи түшүнбөй атып. Жанагындай системаларды картадан эле көрүп аткансыңар да. Дыйкан келет, анан дыйкан менен бул жерден отуруп эле, эгер аянты түз болсо, анча бийиктикте болбосо, анда ушул жерден эле анын таласын табып, ушундай контуру менен обводить этип, мындай бияктан эле кылып койсок болот да. Болжолдоп. Кандай система койсок, айланма системасынын канчалык диаметри кандай болуш керек, радиусу кандай болуш керек, ошол жа бияктан эле билип кое алабыз да. Бул көрүш менен. Бул региондо болсо деле региондо Кыргызстан кандай бир жеринде болсо да ушул менен эле көрүп билип алабыз. Чыңгыз мырза, ошол жерде мисалы үчүн азыр жерин көрсөтөт. Дыйкан келип айтат, ушул жерде мен суу жетпейт, бирок бул жерге мен беде же бирдемке отургузам деп айтат. Анан силер деген ушул жерден эле канча жабдык кетет, бааларын бүт чыгарып койсоңор болот, э? Же все-таки тияка барып, жок, ал тияка барбасак дагы ал расчет кылышыбыз керек да. Өзүнүн ар кандай программалары бар, мисалы ошондолорду эсептеп, анан кийин бүт ар бир болтуна чейин эсептеп беребиз да биз. Мынча болт кетет, мындай размерде болуп кетет, мындай обратный клапан, бүт майда чүйдөсүнөн баарына чейин эсептеп беребиз да. Ошондон кийин гана билинет да. А мындай туруп талааны көрүп туруп, анан мындай баасын чыгарып кое албайбыз да. Анткени насос ар кандай болбосун. Бул жерде мындай болжолдоо эле чыгарып коет экен. Болжолдоо эле, бирок так даана чыгарыш үчүн ал эсептегенден кийин гана чыгара алабыз, айта алабыз да. Так даана баасын. Хорошо, анда биз ушул чыгарылышта жыйынтык чыгарып коелу, биздин көрүүчүлөргө бир дагы дарегиңерди айтып, анан кийин бир өзүңөрдүн кеңешиңерди берип, эмне үчүн биз ушул там жамгырлатуу сугарма системасын Кыргызстанга киргизишибиз керек, эмне үчүн муну колдонушубуз керек, пайдасын айтып, анан кайрылып койсоңуз болот. Негизи ушул баарыбыз колдонгон жакшы болмок, дыйкандын көптөрүчү, анткени биринчиден сууну үнөмдүү кылат, баары сугарганга жетишмек. Мисалы жер сугат менен 3 жолу сугаргыча мындай система менен чачыратып же тамчылатып 10 жолу же 15 жолу же 20 жолу сугарган жакшыраак да. Жерге да жакшы, өсүмдүккө да жакшы,
түшүм да мол болот. Бар жак жанан жакшылыктар бар да. Анан экинчи ушу айтып кете турган нерсем эртерээк келсе дыйкандар, мисалы көп шашпай бир жума же 2 жума калганда келет да. Бул нерсеге негизи бир жарым жыл эрте же 1 жыл эрте мурун даярданган жакшы да. Анткени жанагындай жабдыктарын алып келиш керек, ага убакыт керек, анын жол киреси бар убактысы, дайынданыш керек. Ушу жарым жыл мурун эртерээк дайынданган жакшы да. Эртерээк кымылдашса күздөн баштап анда жетишсе болот да. Ушу айтып кет. Насос отвом трактора деген бар да. Аны жана трактордун вомуна кошуп туруп сугарса болот да. Бир күндө 10 гектарга чейин сугарса болот. Арыктан кадимкидей Трактор менен кошуп туруппу? Трактор менен эмеси бар, вомго кошуп туруп, ал мисалы бир жерге токтойт дагы, чачат мисалы 50 метр бул жака, 50 метр бул жака, ошондой 80 же 100 метр полосаны алып кетет да. Эң ыңгайлуу да. Мындай да, жана дыйкан жер сугат кылса, бир күндө 2 гектар сугарат ашып кетсе. Өзү кол менен? Кол менен. Трактор менен сугарса 10 гектарга чейин сугарылат. Анткени ал чачып берет да өйдө. Ошондой бар бизде. Талаанын ортосуна кирип туруп эле эки жакка канат кылып туруп чачканын айтып атасыңар да. Ошондой видео эмелериңер барбы? Өзүңөр видео бар, анан бөлүп монтаждан кошуп койгон, монтаждан кошуп койгон. Мындай түшүнүктүү болуш үчүн дыйкандарга. Келе могу эме боюнча ушул түтүктөр боюнча бир маалымат берип кетпейсиңерби? Бул барабан система деп коет, сугат системасы. Бул 90-дук эмеси диаметри 90-дук экен. 90-дук. Узундугу 400 метр. 400 метр. 400 Бул эми канча жерге ылайыкталган да? Бул 10 гектарга ылайыкталган да. Бул 10 гектарга жетишет да бул система. Ушунда 10 гектарды 5 күндө сугатып бүтөт да. Күнүгө 2 гектардан 5 гектар 5 күндө бүтсө болот. Анан 5 күндөн кийин кайра эле жана жерди кайра кириш керек. Тынбайт да бул ошондо. Беспрерывно сугара турган мүмкүнчүлүгү бар экен да. Ооба, бул турборедуктор деп коет. Бул за счет давления суу келет да бул жактан. Суу насос менен суу кирет да биякачы. Биякта крылчатка бар. Крылчатка кошкондо бул система тигини айлантат акырын. За счет свою өзүнүн эмеси менен, давлениясы менен бул өзү чогулту берет. Дополнительный энергия керек жок да. Эң негизгиси сууну под давлением бериш керек бул жака. Насос менен жана насос отвом трактора болобу, же электрический айырмасы жок. Главное суу под давлением бериш керек. Суу беребиз. 7-8 бар давление менен. Болду, бул бияка кирет дагы система. Автомат менен өзү иштей берет. Бул эме деп коет, пистолет тележкасы. Трактор тиги жагынан ийилип туруп, размотка кылат да. Размотка кылат. Анан кийин чогулткан өзү чогултат бул. Бул эми трактор шайман катары ийилинет. Канча аттын күчү керек буга? Буга МТЗ 80 жетет күчү. Жетет, 80. Кенен жетет, ооба. Тиги чачыраткычы итальянский да, мисалы. Ал болсо бул сол жака 30 метр, оң жака 30 метр. 60 метр полосаны алып кетет. 60 метр, узундугу 400, ошондо 2,5 болуп калат да, примерно 2,5 гектар сугат. Бир суткада. Бул өзүнүн пистолеттин эмеси, размери 60 метр. Же буга кошуп узатса болот? Жок, бул 30 метр чачат бул жана. Көрсөтпү, тиги сууну кесет. Чачканда бул жака 30 метр, тиги жака 30 метр. Ушуну 60 метр ширинаны алып кетет да. Бул биякта оцинкованный система, атайын ушу сугат жана чирбесин депчи, көрүсүңөр. Ошон үчүн оцинкованный деп. Эми бул боюнча биз дагы маалыматтарды беребиз, урматтуу көрүүчү. Комментарийге суроолоруңарды жаза бериңиздер. Бул биз үчүн жаңы нерсе болуп атат. Сөзсүз түрдө суроолор болот. Мындан тышкары дагы кандай эмелер, түрлөрү болушу мүмкүн булардын? Мындан чоңдору да бар, 500 метр, анан түрлөрү 90 эмес, 100 болуп кетет, 110-дуктар бар, кетерет да ошондой. Размерлери менен бөлүнөт экен да. Размерлери менен бөлүнөт. Ошого жараша объем да көбөйөт да, сууну көлөмүчү. Азыр биз азыр кайсы жерде жайгашканбыз? Дарегиңерди айтып коесуңарбы? Дарегибиз Шевченко 114, 24 кабинет. Шевченко 114, Бишкек шаары. Бишкек шаары, Шевченко 114. Кесилиш Фрунзе болуп Кесилиш Абдумомунова Шевченко. Абдумомунова Шевченко. Бул националдын 6-корпусу да, ошо маңдайыбыз да. Арты жак экен. Маңдайында туруш жайгашканбыз. Келип суроолор болсо, кайрылыңыздар. Болгон күчүбүздү, болгон тажрыйбабыз менен бөлүшүп айтып беребиз, жардам беребиз. Бул ушул здание силердики бе? Жок, биз кабинеттиңер. Эмечи жумуш тартибиңер канчадан канчага чейин иштейсиңер?
жумуш тартип ар кандай болуп калат, кээде выезд болуп калабыз. Негизи эми бир 9-дан кечки азыр сезондо эми кечки чейин иштеп атабыз, 8-9га чейин. 12 саат сиздин кызматыңыздардабыз, урматтуу декандар. Приехали к клиенту, который приобретал неделю назад у нас насос от трактора Т425Е. Начинаем собирать дождевальную машину, модель 100-300. Дилер компании Валлей. Там пушка 25-27 метров достреливает. Приобретал дождевальную машину барабанного типа 100-500. Дальность струи примерно 25-30 метров. Могу система боюнча айтып кетейин, бул спринклерный система. БРС менен көрдүңүздөрбү? Мисалы талага оңой эле өзүңүздөр чогултуп сезон башталганда мисалы 1 гектар болобу, 10 гектар болобу, 100 гектар болобу айырмасы жок. Талага ушундай система коюп туруп, анан кийин сезон бүткөндөн кийин күзүндө кайра жакшынакай жыйнап складка коюп коесуңар өзүңүз үйүңүздөргө. Мобильный да. Бул эми чакан жерлерге болот атпайбы? Жок, бул 100 гектар эле боло берет. Боло берет, Боло берет. 100-200 любой кетерет. Кандай каталар кетиши мүмкүн дыйкандар ушул? Бир сотиктен баштап айырмасы жок, кетерет. Любой площадь. Эмеси болот да, просто размерлери ар кандай болушу мүмкүн. Анан бул болсо жана айланма системаларын чачыратма эмелери, системаларда форсункалары, ар кандай форсункалар бар. Мисалы түрлөрү кээ бири жана мелкий дисперсный болот да, мисалы сависке ушундай нерселерге картошка мелкий дисперсный керек болот да. Майда тамчылатканчы, туман сыяктуу, башка мисалы жүгөрү кызылчага чоңураак болот уже, крупно дисперсный болот уже, средний дисперсный кетерет да. Бул жерде ушундай түрлөрү бар экен да. Ооба, бул өзүнчө компания жасайт туурабы? Бул өзүнчө компания келип атайын. Ооба, ушул максат менен эле жасайт да. Ушул тарапта гана иштешет да буларчы. Бул өзүнчө компания, бул итальянский Симе деген спринклерный бул системасы. Бул да көрүнүштү кичинеден чоңго чейин бар да түрлөрү. Канча метрге чейин булар атат? Могу 25 метр чыгат. 25 Тигилди 10 метр, 15 метр чыгат. Чоң кичинесине жараша, анан эме давлениясына жараша чача берет да. Эң чоңдору 60, 70, 80 метрге чейин чача алат. Чоңдорун алып келе бересиңер. Чоңдорун алып келе бересиз, ооба. Ошондо жалпы бир эки жакта каратып коюп 100 метр радиуста тапшырып кетесиңер да. Мисалы тыйын азыраак болсо дыйканда мындай мисалы бир аянтка 1 гектарга 5-6 керек болот да. Бирок бирөөнү эле алып, ошону эле колдонуп жылдырып сора берсе болот. Мисалы үнөмдөпчү, акчаны азыраак коротом десе. Булар бир 7-8 жыл иштеп берет. 7-8 жыл. Жакшы экен. Иштеп берет, ооба. Гарантиясы 2 жыл. Гарантиясы 2 жыл. Кардарлар булар боюнча отзывдар жакшы, э? Ооба, жакшы. Бир да эми болду элек бул боюнча. Жалоба түшө элек. Ушул Кыргызстандын ичинде сиздер эле иштейсиңер ушундай жамбырлатуучу система? Ооба, азыркы учурда биз эле да мындай масштабтуу, анан мындай үтүр точкасына чейин эсептеп, бүт детально эсептеген биз эле да, чын айтканда. Мейли, жыйынтык чыгарып коштошуп коелу. Ушул биздин дарегибиз Шевченко 114, 24 кабинет, Абдумомуновдун кесилишинде. Урматтуу дыйкандар, мекендештер, келиңиздер. Болгон тажрыйбабыз менен бөлүшөбүз. Болгон жардам күчүбүздү салып жардам беребиз. Рахмат, көрүшкөнчө.